Апалар күнү энелерге арналган эл аралык майрам. Эл аралык айымдар күнүнөн айырмаланып, бул күнү кош бойлуу айымдарды жана апаларды куттуктайбыз. Кыргызстанда май айынын 3-чү жекшембиси болуп саналат. Бул күнгө карата Сүрия кайрымдуулук апалар фонду Кыргызстандын 7 дубанынан апаларды борборго чакырып, сыйлоо аземин өткөрүштү. Бүгүн 7 областтан эгиз төрөгөн апаларыбыз, баатыр энелерибиз келип бүгүн майрамдык маанай тартылып атабыз. Бүгүн апалардын абдан маанайлары жарык, баары күлкү коштоп, ушундай жакшынакай оркестр менен тосуп алып, апаларды ушундай сыйлоо аземин өткөрүп атабыз. Сүрия кайрымдуулук фонд бул таланттуу эгиз балдар долбоорун негизчиси болгондуктан 7 област менен таланттуу балдар менен биргиштеп келебиз да. Ошо 7 областтан келген апаларыбыз келди. Эгиз түргөн апаларыбыз, баатыр энелерибиз, ошо мүмкүнчүлүктөрү чектелген апаларыбыз келип бүгүнкү ушу майрамдык маанайды тартууланып отурабыз. 17 жылдан бери өлкөдө ишин алып барып келе жаткан кайрымдуулук фонд алгач таланттуу эгиз балдардын өнөрлөрүн элге тартуулап, аларга көмөк көрсөтүп келген. Андан соң көп долбоорлорду ишке ашырып, эне бала үчүн атайын ар кандай иш-чараларды өткөрүп келген. Бул жолу эгиз төрөгөн апалар, баатыр энелер, ишкер айымдар жана апа статусуна ээ асыл жандар сыйланды. Баткен облусунун Сүлүктүү шаарынан келген 66 жаштагы Кузия Байдулла кызы 7 баланын апасы. 2 жолу эгиз төрөгөн баатыр эне. Чоң энем 2 жолу эгиз төрөгөн экен. Чоң кайненем 2 жолу эгиз төрөгөн экен. Ошолордун жолун жолдоп мага туш келди да. Кудайга шүгүр ошол эми ушинтип өстүрүп, азыр 20дан ашык неберелерим бар. Өзүм мектепте лаборантка болуп иштедим. Кийин 23 жыл аймакта төрайым болуп иштедим. Бая өзүбүздүн көчөдө, баягы шаарда төрайым болот, ар бир көчөдө. Ошентип 23 жыл шаарыбызда төрайым болуп иштедим. Менин ошо 6 балам бар, 5 эркек, 1 кыз. Ошо акыркызы 1 бала, 1 кыз, 2 бала төрөгөм. Буйруса 28 майда 20 жашка чыгышат. Тайларым жагында касиеттүүлөр көп болгон, өзүм апамда касиети бар болчу. Балдар ооруп калганда биз деген элге окшоп докторго укол албай эле, апам өзү эле түшүндө аян берип эле бүт баарын өзү эле дайындап, дарылап койчу биздин балдарды. Ошо биз өзүбүз, мен өзү 5 бир тууганмын, ошо балдардын баарын ошол апам өзү эле чоңойтуп, биз ошо апам аркылуу эле балдарыбыздын кандай чоңойгонун эле билбей калдык чынында. Эне бул тынчтыктын жана мээримдин символу. Эне бул жалган дүйнөнүн жарыгы, жылуулугу. Адамзат башына келген бактыны да, мүшкүлдүктү да көтөрө билген зор касиетке ээ. Эне мээрими, ак сүтү, аруулугу эч нерсеге теңдешсиз. Эне болуу бактысына эгедир болгон ар бир аял заты мактоого, даңтоого арзыйт. Анткени адамдан адам жаратып, өмүр улоо кудурети энеге гана берилген. Аял заты улуу жана күчтүү экен. Анткени улуу болгону эне болгондо, ал эми күчтүү болгондо кыйынчылыктарды жеңе билгендигинде. Энелердин, апалардын, эже сиңдилердин жүздөрүнөн нур чачырап, урттарынан жылмаю кетпесин. Майрамыңыздар кут болсун. Апалар баарыңыздарга ден соолук болсун. Улуттун келечеги энелердин колунда дегенде накыл кеп бар. Бул абдан туура айтылган кеп. Энелердин берген тарбиясы, мээрими улуттун келечегине жасаган камкордугу болуп эсептелинет. Биздин уябыз бул энелердин үйдөн берген тарбиясы. Апалардын ар бир айтылган сөзү, накыл кеби менен калыстыгы адамзатты түз жолго сала алат. Биздин кыздарыбыз деле, балдарыбыз, келиндерибиз деле апа болду, келин алды, кыз берди. Биздин өзүбүздүн төрөгөн балдарыбыз. Эми ошолор аман болсун, жарпый эл журт аман болсун. Ушу биз жыңайлак, жыңалбаш баш тердик. Компай деген жок болчу, трактор деген жок болчу. Ошо баш терип чоңойдук. Жаманчылыкты көрүп. Эми ушу калкка тынччылык, элге тынччылык берсин, эл аман болсун, тынччылык, калкка тынччылык болсун. Өмүр бою медик болуп, 98-жылы ардактуу эс алууга чыккам, ошо боюнча эс алуудамын. Балдарыбыз бир ыймандуу болуп, жаш кыздарыбыз ыймандуу болуп, балдарыбыз ыймандуу болуп, ушу кыргыздын салтын кармап, адеп акылатты билип, ушу кыргыздын адаттарын таштабай, башка жакка ообой, ушу кыргыздын эле салт санасын метип, ыймандуу жаштар болсо экен деп мен тилейм.
9 ай түйшөлү боюна көтөргөн наристени эрезеге жеткенге чейинки түйшүгү эненин мойнунда. Ал гана эмес, атене болуп калган балдарынан да санаасы тынчыбаган алар апалар ар бир баланын ден соолугун, өмүрүн, бактысын, аманчылыгын тилеп баса турса Кудайга жалынган да энелер. Өтө кубанычтамын. Даттайым, Алтын апа сыйлыктарын өкөн тең алдым. Апалардын эмгеги зор. Ушунча баланы өстүрүп, тарбиялап өстүргөнүнө мындан дагы ийгиликтерди күтөбүз. Өзүм темир жолдо отдел кадрында иштейм, старший инспектор болуп, улуу инспектор болуп. Бүгүн ушу энелер күнүнө кааларым, ушу бардык энелерге Кудай Алла Таалам дайыма жүрөгүнө кубаныч, сүйүнүч толтуруп, ушу биздин энелер бактылуу, дайыма бактылуу болуп, жүздөрүнөн дайыма күлкү жанып, ушундай бир тынччылыкта, токчулукта, молчулукта, аманчылыкта, эсенчиликте жашаса деген ойдомун. Энелердин керемет аурасы бар. Балпайган ак элечек энелердин жанына барып калсаң, мээрмандыкты, айкөлдүктү, жылуулукту, кең пейилдикти туясың. Мемиреген аруу бейпилдикке туш келгендей болосуң. 80 мен 7 балам бар. Ушул заманыбыз кут болсун, элибиз тынчтыкта болсун. Эми ушу ойдон келсе, жанагы кийимдерин кыргызча кийсе, мен көрдүм илгерки 100 жылдык мурунку кийимди кийип турам. Анан кийин кемпирлерибиз деле сындарын бузбаса, мен тилейм. Иш-чарада апаларга арнап концерттик программа, театрлаштырылган номерлер коюлуп, ак элечекти ороо мастер-классы жана Кыргыздын улуттук колоритти камтыган кийимдери көрсөтүлдү. Энелерди мактап, даңктаганга, алардын улуулугун жеткире сүрөттөп айтып бергенге сөздүн да күчү жетпес. Энелерге чың ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай каалайбыз. Уулдан урмат, кыздарынан сый көрүп, жүздөрүнөн жылмаюу кетпей өмүр сүрүшсүн. Бар болгула энелер. Алтынай Шайдылдаева, Эсен Үсөнов, Таңкы, СТВ.